Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Бүгүн биз Талас областынын Талас районунда жайгашкан Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүнкү жаштар эртеңки келечек деген теманын тегерегинде сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга өзүнүн ойлорун айтып, жана жакшы насааттарын айтып келген биздин урматтуу, салмактуу конокторубуз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, Көпүрө базар атындагы бала бакчасынын жетекчиси Отор Жаманкулова эжебиз конокто. Коомдук ишмер, Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Айжыктонов конокто. Жана ошондой эле Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектептин мүдүрү Бурма Каналиева эжебиз конокто. Ушул бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейбиз. Ушул жаштарыбыздын келечеги барбы? Келечеги бар болсо кандай? Анда жаштар сүйлөсүн. Мен ушул дароо эле ушул коноктордон баштасам. Урматтуу эжелер, урматтуу агайлар, көпчүлүк учурда баягы сиздер жаштарыбыздын келечегине кандай карайсыздар? Мен азыркы жаштардын келечеги кандай болоруна күмөнүм бар. Себебинде азыркы жаштар жакшы өнөр үйрөнбөй эле жаман өнөрдү көп үйрөнүп атат. Илим албай эле ошо эртең кечке чейин логиндерге кирип, агенттерге кирип, баштарына вирус жугузуп, окубай эле, ата-энесинин тилин албай эле ойноп, дискотекалар, вечерлер жүрөт да көп. Анан ошон үчүн мен ушул жаштардын келечегине күмөнүм бар да. Негизи агайдын оюна мен кошулбайм, анткени сиз айтып жаткан дискотекага барып, ягуар ичип деген бул арасындагы эле адамдар деп ойлойм. Бирок биздин келечегибиз бар деп ойлойм, анткени бул бардыгы эмес, арасында көп эле жаштарыбыз бар, келечекке жакшы талаптарды койгон, тилегин көздөгөн, максатын көздөгөн жаштар көп деп айта алам мен. Азыр ягуар ичкен, пиво ичкендер бар, ошолор келечекте алкоголик болот. Анан араңарда жанагындай соткаларды, крутой сотка көтөрөм дегендер келечекте коррупционер болосуңар. Мына ошондой менин оюм бар да. Агай айтат го жанагы жакшы тилек жарымыбыз депчи, ошо бизден улуулар сиздер да, мисалы ушинтип жаман ойлошсо, анан кийин биздин келечегибиз ошол жака бурулуп кетеби деп ойлойм да. Анткени ушу жаш деген ошо ак ниет да, ошол ниет, тилек, ошол жакшы тилек жарымыбыз. Ошон үчүн жакшы мындай сөздөрдү айтыш керек да. Биз мактаган сайын силер биз тилибизди албай атпайсыңар. Силер ата-энеңер айылын айын окуу, келечекте жакшы мугалим болосуң, жакшы инженер болосуңуз, силер окубай эле эртеңге чейин агент менен жүрүп атпайсыңар. Жок, андай эмес да, эми бар эмес да. Эгер ошо мисалы мен мисалы кандай болсо мен чөйрөм да ошондой да. Мисалы мен оңдоп кете алам ошо жанымда жүргөн адамдарды. Кыздар окубай эле ошо модаланып, сулууланып эле жүрө берсем деп келет да мектепке. Анан окубайт сабакты. Мен классташым Нурзадан оюна кошулам, анткени мындай окуя уккам да, тиги бир үй бүлөнүн жалгыз кызы бар экен депчи, анан ал аябай эрке болуп, үйүндө эч нерсе жумуш кылбай, тамак да жазачу эмес экен. Анан эрке болгондуктан ата-энеси бул аябай жакшы, тамакты аябай жакшы жасайт деп келин конокторго көчөп эле мактай бериши экен да. Анан бирок ошо күйөөгө тийип турмушка чыкканда ошо жакшы мыкты болуп кеткен экен да, тамак жасапчы. Анан сиздер айтып аткандай эле, сиздерди бизди басынтып, неметип, ата-энебиз мындай мугалимдер деле силер мындайсыңар деп бизди басынтып берсе, биз деле мындай оюбуз чөгүп, башыбыз жерге салып калабыз. Ошондуктан мындай жакшы нерселерди айтып, силер мындайсыңар, тигиндейсиңер деп бизге жаман нерселерди айтпай, жакшы багыт берсеңиздер, биз дагы келечегибиз ошондо. Сен айтууңа караганда эртерээк турмушка чыгыш керек, кандай? Жок, эртерээк турмушка чыгыш керек эмес. Мен улууларга айтат элем, силер жамансыңар деп айтпай, жакшысыңар, көз карашыңар жакшы болуш керек, түз болуш керек деп жакшы ойлорду айтыш керек. Алтынсыңар деп, Ооба. Жакшы, кыздар бар. Мен дагы жаңылдын сөзүнө кошулам, анткени адамды сөз өстүрөт, сөз өлтүрөт деп коет. Канчалык мактаган сайын балким мактанып жакшы болот. Жаман сөз айткан сайын балким анын дагы алдыга койгон максаттары эметип, максаттарын эметип, жаман сөз айткан сайын балким басынат деп ойлойм мен дагы. Дос күйүнтүп сүйлөйт, душман сүйүнтүп сүйлөйт деп.
Наоборот, силер душманыңар, силерди сүйүндүрүш үчүн, молодец, окуй эле, сен аныс деле отличниксиң, аныс деле жакшысың дей бериши мүмкүн да. А дос күйүнтүп айтат дейт. Ал ар бир адамдын өзүнөн да. Мисалы биз айтсак, биз күйгөнүбүздү айтабыз. Мисалы силердин араңарда болот атпайбы, рекет кылгандар болот атат. Араңарда барып дискотекаларда жүргөнүңөр болот атат. Үйгө түнөй койгон кыздар болот атат араңарда. Ошон үчүн биз күйүнгөнүбүз үчүн айтып атабыз силерге. Ошондой болбосун деп. Биздин айылда андай кыздар жок деп ойлойм. Андай кыздар болбойт, биздин айыл таза. Жаштын тилегин Кудай берет деп бекерден айтылган эмес да. Жакшы тилек жарым ырыс дейт да, бекерден айтылган эмес. Биз жаштар бир кумалак бир карын майды чиритет деп айтылат да. Ошондуктан жаштар биздин келечегибиз жок дебестен, жаштар алдыга өз максаттарын коюп, алдыга умтулуш керек. Кантип умтуласыңар? Албетте, сиз айтып атпайсызбы, эртеден кечке агент менен болот депчи. Ар нерсенин чеги болот. Ошол агентке кирүүнүн дагы чеги болот да. Ошол агентке киргенде дагы чек менен кирип, чек менен болсо, бунун бардыгы өз нугу менен кетет да. Жок, силер чегинен чыгып кетесиңер. Мисалы, агентке киргенден кийин болду, башыңар айланып эле чыга албай отура бересиңер. Түнүм менен. Китеп окуй эле, түнүм менен агентте отура бересиңер. Мисалы, ошондойлор толтура экен. А мисалы жанагындай чеги менен десе, пиво ичкенде деле чеги менен дейт, анан карасаң мас болуп жүрөт. Өткөндө жанагы выпускной вечер болгондо, мына толтура мектептин балдары ичип алып жүрөт. Мектепти бүтөр менен ичип атат. Уже алкаштай болуп жүрөт. Көчөлөрдө кыздар мас болуп, жанагы выпускник деген эми менен минтип машиналарды коюп берип жатат. Анан кана силердин келечегиңер. Бир кумалак бир карын майды чиритет болот атат да. Алардын жаштардын арасында дагы билимдүүлөрү бар да. Алардын бардыгы эле ошондой эмес. Биздин мектепте мисалы үчүн андайлар бар болсо дагы, биздин мектепте жалпы окуган окуучулар андай эмес да. Бар болушу мүмкүн, бирок алар аз санда деп ойлойм мен өзүм оюмдачы. Жылда эле ушундай окуялар болот. Таласта 10-класстар чыгып алып, 11-класстар. Мектеп бүткөндөн кийин барып алып туруп, машиналерден 10 чакты киши бир машинага отуруп алып туруп авария болуп өлүп атат да. Көп жолу атат. Жыл сайын ушундай кырсыздар болот. Балдар, кыздар кыйкырышып, чуулашып, бири-бири менен машина менен кубалашып жүрөт. Ушу кайсы өнөрүңөр бул? Каяктан ким үйрөттү силерге ушуну? Агай толук деле жаңылган жок деп айта албайм. Мисалы үчүн, ар бир эле талаш жергесинде эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ушундай көрүнүштөр толтура. Бул алардын бири да эмес, миңи да эмес да. Мындай көрүнүштөр толуп жатат. Ошол көрүнүштөрдүн сиз бирин айтып кетесизби? Ошондой эле жаштар мисалы үчүн бүтүрүү кечелеринен кийин жаштар мас болуп көчөдө жүрбөш керек. Анткени жаштар биздин келечегибиз десек, анда жаштар биздин түк келечеги жок болуп калат. Ошондуктан жаштар мисалы үчүн бүтүрүү кечелеринен кийин көчөгө чыкпастан, машиналар менен антип жүрбөстөн, жаштар эртеңки келечегим кандай болот, мен кандай окууга тапшырсам, кандай максат менен жашайм деп, ошол максат коюп, жаштар эч убакта андай болбош керек деген ойдомун. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Ассаламу алейкум. Биринчиден мен бул жерде отурган биздин конокторго суроо берип өтсөм, сиздер мугалим катары, мына бала бакчанын мүдүрү катары биздин ушул жаштарга келечегин кандай болот деп ишенесиздер жана кандай көрөсүздөр келечегин? Ушул суроого бир жооп берип кетсеңиздер. Туура суроо болду. Сөзсүз түрдө жаштардын келечеги бар. Анткени бул жаштын тилегин берет деп да айтып атышпайбы? Мисалы үчүн бардык жерде тез көрүнүштөр болот, бирок өзүнүн чеги менен да. Көбүнчө эми бул мисалы айылда, биз айылдабыз да. Биздин Рысбек Айдаралиев атынын орто мектепте 935 окуучу бар. Олимпиадалардан кайсыл убакта болсо дагы биз алдыңкы орундабыз. Бизде жанакындай жат көрүнүштөр такыр эле жок деп айтканга да болбойт. Бирок бир аз көрүнүштөр болушу мүмкүн. Ал эми мындай чектен чыгып, жанакындай бейбаштыкка барып, мисалы үчүн жанакындай пиво ичип же андай болуп жүргөн көрүнүштөр бизде жок да. Айылда бизде тарбия улууну көрүп өсөт, кичүүнү сыйлайт деген. Мисалы өзүң деле ушу мектептен бүтүп кеткенсиң, бизде сөзсүз түрдө тарбия бар. Улууларды сыйлайт, сөзсүз түрдө мугалимдерге кайшы айтып, же болбосо сен андайсың, мындайсың деген жок. Ал эми буга коомго ким күнөөлүү? Сөзсүз түрдө бул жерден улуулардын да күнөөсү бар. Мисалы бизде болуп атпайбы? Улуу адам өзү тескери сүйлөп, мисалы картаңдар, биз айтып кетип атабыз, жана дежур чалдар депчи.
алар дагы жаштарга туура эмес терс көрүнүштөрүн көрсөтүп кетиши мүмкүн. Алардын мындай болгула, силер жакшы болгула деген ордуна каякта бир политиканы сүйлөйбүз, же болбосо эки адамды сөзсүз түрдө уруштурабыз. Өкөңөр кой, жарашкыла, уят болот, арыздануу деген кереги жок. Алдыңа келсе атаңдын кунун кеч деген жаштарга үлгү болсо, сөздөрдү айткан ордуна жок дейт да. Эгерде баласы жыгылып кетип, же болбосо байкабай эки окуучу урушуп кетип туруп, буту бир жери жараланып калса дагы сөзсүз түрдө ошол ата-эне келип, тигин ата-энеси келип кечирим сурабаса дагы, ал бала атайын жасаган жок. Ал барат түртүп кетиши мүмкүн. Бала деген бала да. А бизде деген азыр андай ыймандуулук деген ошо улууларда кетип бараткан сыяктуу да. Сен деген сөз ушу дарыны эми төлөп берсин. Сиз антип катуу карбасыңыз. Жок, мен арыз жазам. Мен сөзсүз түрдө муну болсо сотко берем. Муга көрсөтөм депчи. Аларды көргөндөн кийин анда жаштар дагы ошондой жанакы нахальство деп коет, өзүмчүлдүккө ошондойго багыт болуп кетиши мүмкүн да. Бул жерден улуулардын да сөзсүз түрдө күнөөсү бар деп мен ойлойм да. Ал эми коом өзгөргөн сайын сөзсүз түрдө жаштардын келечеги да өзгөрөт. Булардын жаштардын көз карашы такыр башка. Жаштар сөзсүз түрдө алдыга умтулат. Булар бир нерсени билгиси келет. Коом менен адам өнүгөт, билим менен өнүгөт. Мен ойлойм, кийинки биздин келечектеги жаштарыбыз сөзсүз түрдө келечеги кең болот. Биздин мамлекетибизде өркүндөп өсө турган жаштар сөзсүз түрдө чыгат. Биз азыр мына баары жакшы дей беребиз, бирок мектептердеги акыбал, тарбиялык акыбал күндөн күнгө начар болуп барат. Анткени балдар бири-бирин өлтүрүп атат. Эми силердики деген жокмун, бирок болот го Кыргызстан боюнча мектептин балдарынын арасында рекет көбөйүп атат, тоноо көбөйүп атат, бири-бирин өлтүрүү көбөйүп атат. Кыздар конкурс красоты деп бири-бири мушташып өлтүргөндөр да бар. Ушул нерсе көп болуп атпайбы? Анан жанагындай вечер деп ар нерселерди уюштуруп атат. Көчөдө кыздар, мектептин кыздары мына Бишкекте бир мектеп менен бир мектептин кыздары парктарда мушташкан, интернеттерде жүрүп атат. А сиздерге биздин балдарыбыз жакшы болот атпайбы? Жакшы болот дейсиз. А бирок чынында жалпы Кыргызстанда жаштардын арасында мектептерде жанагындай тарбия эмеси, акыбалы аябай начар болуп барат да, барган сайын. Барган сайын эле жаман болуп баратат деген болбойт. Эми бул сөзсүз түрдө бул адам өлтүрөт. Жакында эле мына бир ай болду эле Оштон 9-класстын баласын өлтүрүп коюштур. Ушундай биринчи жолу эмес, көп болуп атат. Мурда укчу эмеспиз, азыр болуп атат. Буга эми бардык эле жаштар күнөөлүү эмес да, буга коом да күнөөлүү. Мисалы сиз деле билесиз, мурунку убактарда эч убакта телевидениядан мисалы жаман кинолорду көрсөткөн эмес. Азыр деген бүт бардык жерде дагы көбүнчө эле карап турсаң ушу мушташканды, өлтүргөндү, жана ужас фильмдерди көрөт да. Ал эми жаштар ошол жагын батыраак кабыл алышы мүмкүн да. Ал жерден агрессивный болуп ошол бала ушунчалык боор таш болуп ошолорду көрүп өсүшү мүмкүн да. Ошолор да терс таасирин берип атат да сөзсүз түрдө коомгочу. Ал эми бардык жаштар ошол агым менен кетет деген менде эч кандай ой жок. Анткени ата-энеси бар, ата-энеси жакшы тарбиялаган бала сөзсүз түрдө ал тарбиялуу болот. Ата-эненин сөзүн уккан бала, сөзсүз түрдө мектепте дагы мугалимдин сөзүн угат. Ал бала тарбиялуу бала. Эгерде үйүнөн ата-энеси тарбиялабаса, сен эмне кыласың? Окубай эле кой. Ой, бир нерсени айтсаң, ошого болушуп кирет. Бакы энеси болушчактын кызы ыйлаак болчу. Болушпай туруп, ошо келип, эч убакта ошол ата-энелер бар эми. Келип баласы кандай окуп атат, ошо кызыгат да. Ал эми көп ата-энелер эч убакта балам кандай окуп атат кызыкпайт, ошо келбейт, сабагына да катышпайт, ошо мектепте кандай жүрөт деп да сурабайт. Андан көрө бир уyu эгерде жоголуп кетсе, сөзсүз түрдө аны жанталашып сурап, ошо уюн тим эле издеп табат. Ал эми ошо бала ошо үйүнө канчада келип атат, ошону сурабаган да ата-энелер бар. Керек болсо ошо күндөлүгүн карап, балам, кызым, могу эмне болду? Сен сабакта жокко, бул жакта бааң жокко деп ошо сураган ата-энелер да аз да. Бул ушул мектепте болуп аткан окуя, анда отор эже. Ушул эми баягы бүгүнкү жаштар эртең келечек экен, ушул бала бакчада сиздер кандай талим-тарбиялар жүрүп атабы, эмне кылып атасыздар?
сиздердин ушу жыйыныңыздарга катышып отуруп өзүм дагы ушул өзүбүздүн бала бакчадан жакшынакай болуп өздүрүп чоңоюп кеткен балдардын жакшынакай болуп ушу биздин келечегибиз үчүн жакшынакай жаркырап чоңоюп баратканына эң биринчи сүйүнүп отурам ушуларды карап алып. Анткени мен бала бакчада 28 жылдан бери иштегенден мен дайыма буларды бала бакчадагы боюнча эле элестетем да, анан карасам жакшынакай болуп баары жаркырап чоңоюп калыптыр. Эмне дейт элем, мен дагы ушул жана берде астыда отурган кыздар жакшынакай сөздөрүн айтып өтүштү. Мына жанатан бери келечек деп атпайсызбы? Келечек деген эң биринчи негизи бала бакчадан башталат тарбия. Бизде ушул айыл жери болгондон кийин бизде кичинекей бир 100 орундук бала бакча бар. Биз ошол жерден балдарды жакшынакай өзүбүздүн таалим тарбиябызды берип мектепке даярдап жөнөтөбүз. Ошол мектептен даярдалып кеткен балдар берде жакшынакай өздөрүнүн эң сонун сөздөрүн айтышып отурат. Жана айтып өттү берден бир кызым, жакшы тилек жарым ырыс деп. Жакшы тилек жарым ырыс деген бул эң сонун сөз. Ошону кармаган, ошол мынакей ошонун үйөрдөгү ушундай окуучулук партадан ушул сөздү айтып аткан кыздардан мен аябай келечектен чоң үмүттөтөм. Кудай буйрса балдардын келечеги эч качан жок болбойт. Жаман болуп бир турмуштун, бир коомдун өзгөрүүлөрүнөн бир аз өзгөрүп калышы мүмкүн, бирок булардын келечеги эч качан жаман болбойт. Кудай буйрса жакшы болот деп ойлойм. Дайыма баарына тең каалайт элем, анткени ар бир бала өзүнүн мындай жакшы тилектерин, жакшы максаттарын кое отурса, келечеги чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Балдар ягор ичет деп атасыз. Тиги жактан шаарда да ичип мушташып атат деп атасыз. Ал нерсени биз жака койбоңуз агай. Биздин балдар таза. Эч качан ягор ичпейт, рекет да болбойт. Биздин балдарга агай антисын такпаңыз. Кыздар жаман жактын кинолорун көрүп бири-бирин өлтүрүп атат деп атасыз. Ошто айтып атасыз агай. Биз жакта андай болбойт, эч качан андай болгон эмес, болбойт. Кандай ой? Бул кантип болбойт? Айылда арак ичкендер жок бекен. Алар деле кечегин эле, алар кече эле силердей балдар болгон, кече эле. Үйүн бакпай жүргөн эмелер жок бекен. Алдагы шаарларда силерден барган кыздар жок бекен, жана денесин саткан. Толтура алардын баары ошо окууда окуган, кече эле. Жок агай, сиз алган сын так отпойсузбу бизге? Мондай болуп басынтып атасыз сиз биздичи. Балдар ошон үчүн настроениялар түшүп арак ичип ошондой болуп жүрү. Алар окууну бүткөндөн ичип атат, агай. Сиз мен келелек деле ичип атпайт белеңер. Кактасыз? Мен келип иштедим силерге. Жок, каерден көрдүңүз? Жүрөөнө көчөлөрдө арак ичип. Жок, бир нерсени чек болот агай. Бир нерсени чек болот агай. Караколдо эч ким арак ичпей калган берде. Арак ичет, чоңдор ичет. Ошо кече күнү ошолор школьник болгон. Алар окууну бүткөн. Ооба. Окууну бүтүп ичип атат. Эгер мектепте ошентип тарбия алып жаткан балдар иччү болсо агай, андай жок бизде агай. Мен айтпайм, ошолор кече ошолор кече силердей жакшы бала болчу. Туурабы? Анан келечеги азыр болду. Алар азыр үй бүлө куруп атат агай. Эгер алар ушу мектепте окуса дагы жана сиз шаарга барып денесин сатып атат деп атасыз. Алардын бүттүгү денесин сатса, окууну бүтүп сатып атат. Азыр эчтеке кылган жок агай. Мектепте окуган жок. Сатпай эле койсун, окууну бүтпөй да сатпай эле койсун. Коррупционерлер чыккан жок бул жерден? Чыкты? Кантип коррупционер? Ким чыгып атат? Айылдан чыкты бирөө. Ал да силерде окуган, кече эле жакында. Кече окуган. Ал өзүнүн иши менен жүрү. Ал мектепке келип, мектептен акча жеп аткан жок да агай. Жесе детектан жеп атат. Жок, келечек жөнүндө сужат. Эртең силерде бар ошондой болбогула деп атабыз. Биз болбойбуз. Сиз болбогула деп бизди наоборот басынтып атасыз. Андай болбойт агай. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар, сиздер ушул жаштардын, таластын жаштардын оюн угуп жатасыздар. Андыктан бүгүн сиздер менен биз сүйлөшүп жаткан негизги тема бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Анда жаштар сүйлөсүн.
Силердин келечегиңер жок деп сиз улам эле айтып атпайсызбы? Мен айтмакмын, бул негизи келечек бул баланын кичинекейинен бери тарбиясынан болот да. А тарбия берген эң биринчи ата-энеден да, бул сиздердин оюңуздарда да келечеги кандай болорунчу өзүңүздөр тарбиялап, мисалы сиздин деле уулдарыңыз бар болуш керек, менин деле уулдарым мындай баардык жагынан келишкен деп айта албайсыз да, сиз делечи, сиздин деле балаңыздын бир кемчилиги бар да. Ошон үчүн өзүңүздөр мындай ата-энелер, мугалимдер биринчи балдарды тарбиялап, аны айтып атпайсызбы жандай ар кандай кечелер, анын бүтүрүү кечелеринде машина айдап чыгып деп, ал машинаны неге бүтүрүү кечелерине ата-энелер неге берет? Ошо бүтүрүү кечелерин мындай башкача уюштуруп берсе болбойбу? Ал жаштар окуучулар өздөрү уюштуруп аткан жок да, аны ата-энелер акча берип, өздөрү уюштуруп беришип атат. Аны Ягуар ичип атат деп атасыз, аны акчаны кактан алып атасыз? Сиздер берип атасыздар да. Силер бербесе азыл өлөм деп коркасыңар. Ал баланын тарбиясынан да агай. Ата-энелер акча бербей койсо вечерге азыл өлгөндөр бар. Мына өткөндө Калинин айылында 3 кыз азыл өлдү, вечерге жибербей койгон үчүн. Силер ошентип коркутуп туруп алып аласыңар акчаны ата-энеңерден. Анан кийин бербей койсо выпускной вечерге көйнөк алып бербей койсо азыл өлгөндөр бар. Силер коркутасыңар ата-энени. Ата-энени коркуласыңар ошентип. Ал бала ошо кичинесинен бери ошондо өнүп калганда, ал кичинесинен бери өзүңүздөр туура багытка алып тарбиялашыңыздар керек болчу да. Аны күнөөнү бизге койбошуңуздар керек да. Демек күнөө чоңдордо экен да? Чоңдор деп айтам мен. Биз силерди тарбиялап атабыз. Мына эжелер айтып атат, жакшы болгула, жакшы болгула, ата-эне айтып атат, жакшы болгула. А силер жана агенттен вирус кирет башыңарга. Келип карайсыңар жанагы жылаңач модаларды. Анан жылаңачтанып жүрөсүңөр. Ичип атканды көрүп ичип атасыңар, өлтүрүп атканды көрүп өлтүрүп атасыңар. Ошо вирус кирет да башыңарга. Биз силерди качан өлтүргүлө дедик? Кинолорду көрүп атат, Американын кинолорун, орустардын кинолорун. А мисалы кинолорду сиздер чыгарып атасыздар да, шаардагылар. Анан ошо шаардагылар мисалы интервью берет го, жанагы оператор жана эмелерчи. Ошолор берип атканда эмне талим тарбиясы бар дегенде баары эле айтышат, бунун ушуну талим тарбиясы бар, анан эме Кыргызстанга шундук эме акча түшүрөт бул кино депчи. А карап турсаң жаштар кино, ошо кинону көргөндө канчасы бузулат. Мисалы жана Талак деген эле киночу. Биз мисалы Талас айылында болуш керек, Караколдо мисалы талак деген сөз билбечик да. Анан ошо кинодон кийин ошо талак деген сөз жайылып, ар кимиси талак 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 деп бири-биринчи. Мисалы кыз менен сүйлөшүп отурганда урушуп кетсе деле талак талак деп. Ошондой сыяктуу сөздөр Талак берип баштадыңарбы? Ооба. Сиздер ушу кинолорду көрүп атасыздар агай. А кинолорду ким чыгарып атат деле берүүгө? Мына коомдук биринчи каналда отургандар, мына Манас Эхо сиздер чыгарып атасыздар. Сиздер чыгарбасаңыздар, бул кинону көрүп эч ким мындай жолго барбайт болчу. Мына айтып коеюн. Демек мына жалындуу жаштар бар, жалындуу жаштардын дили да таза, дагы кандай сунуштар, ойлор бар чоңдорго? Ушу жана кинолор дегенде эле кичине жаштардын жүрөгүнө бирдеке тиет да. Анан рекет деп атат, Ягуар ичип атат деп атат. Ягуар ичкенин сиз көрүп атасызбы бирөөнүн? Же могу шаардыктар ичсе иче берсин. Ошуң ичсе иче берсин. Башка жагың иче берсин. Биздин айыл таза. Эч ким ичпейт, эми дагы ичпейт. Мен бул жерден мугалимдерге отургандыктан мен эжелерге айта кетмекмин, мына жогоруда биздин окуучуларыбыз айта кетти да, бизге улуулар чоңдор күнөөлүү депчи. Сиздер да ата-энесиздер, бир жагынан биз ушул мектептин балдарын баарынын энеси катары сиздерге ушул суроону бере кетмекмин да, бул күнөөнү сиздер кандай мойнуңуздарга аласыздарбы дегенди. Кандай урматтуу педагогдор, эжелер, кимде? Мынакей азыр окуучулар да сиздерге бир топ айтышты, чоңдор күнөөлүү дейт. Эми чындап эле чоңдордун да кандай айыптары барбы? Келечек жаштардыкы деген туура эле. Себеби дегенде биз ушул ата-эне катары деле сүйлөп кетейин мен. Ата-эне мен өзүм мурда мектепте мугалим болуп иштегем көп жылдар бою. Эми бул жерде балдарда күнөө жок. Себеби ата-энелерде да күнөө жок. Себеби дегенде ата-эне эч убакта балам ушундай туура эмес жолго барсын, тигиндей мындай туура эмес иштерди жасасын деп ойлобойт. Ойломоктур баласына ар дайым бакыт каалайт, жакшылыкты каалайт, жамандыкты эч качан каалабайт. Ошондуктан бул жерде ата-эне, коомчулук, мектеп бирге болуш керек. Баланы чогуу тарбиялаш керек. Себеби дегенде мугалим өзүнчө болсо, окуучу өзүнчө, ата-эне өзүнчө болсо анда биз кимди тарбиялап атабыз? Биз эч кимди тарбиялай албайбыз. Ошондуктан мектептеги мугалим менен ата-эне
ой максаты бир жерде болуш керек. Ошондо балага биз туура тарбия бере алабыз. Балдардын келечегин биз туура жолго коюп, андан кийин балдардан биз ошол келечекти күтө алабыз. Эгерде биз балдарга ата-эне менен мугалим эки жакта болсо, ойлору башка болсо, мугалимди ата-эне жамандаса, ата-энени мугалим жамандаса, анда балдар кимди угат? Баштары айланып калбайбы? Биз какты угабыз деп, балдардын да өздөрүнүн ой максаттары чачырап кетет да, булар кандай жолго түшөрүн билбей калат. Ошондуктан ата-эне, эми коомчулук бул жерден балдар деле жогору жактарга күнөөнү туура эле коюп атат. Биз бул күнөөнү мойнубузга алышыбыз керек. Дагы биз мугалимдер менен тыгыз бирдикте болуп, ушул балдарыбызды ар дайым татыктуу тарбиялашыбыз керек. Менин эмем ушул максатым. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анда жаштардын оюн уксак. Урматтуу мынакей жаштар, силерди эже агаңар бир топ ойлорун айтышты. Ушул ойлор туурабы же болбосо биздин азыр агайлар да айтып өттү. Баягы жаштык анан мастык болуп, жанагындай кээде жаштарыбыз эмоция калтырып, жанагындай ичип, жанагындай туура эмес жолдорго барып атат деп атат. Анан эми силер ушул баягы убактыбыз өтө карып баратат. Ошондуктан бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Эми жаштардын келечеги кандай болсо оңолот, бириңердин сөзүңөр бириңер кайталабай, кыскараак жыйынтыктап айтып берсеңер, чоңдорго, эже агайларга, балким чоң кишилерге кандай ата-энелерге сунуштарыңар бар, пикирлериңер бар, анда жыйынтыктоо. Балык башынан сасыйт дейт го, ансарындай жогорку жактагы коомчулуктагы бизге айтып жаткан мугалимдерибиз, жанагы өйдө жакта жогорку кеңештин депутаттарына айтат элем. Эч качан силерге окшоп бизди басынтпасын, ар дайым жакшы жактарга үндөсүн, анан эч качан жаман жактарды айтпай, бизди жакшы жактарга үндөсүн деп айтат элем. Сунушум. Ар бир атул, ар бир жаштар алдыга максат коюп, ошого жете билгенге аракет кылып, намыскөй болуп, ыймандуу болуп, алдыга максат коюп, ошого жетсе, бардык жаштарыбыз таза жана ыймандуу болот деп ишенем. Жана бизден жогорку депутат, бизден жогоркуларга айтарым, жана дагы бизди басынтпай, туура жактарына үндөсө деп сунуш айтам. Сиздер канчалык бизди келечегиңер жок деп айтсаңыздар да, баары сиз өтөсүздөр, баары сиздердин ордуңуздарды биз басып калабыз. Ошондуктан жаман дебей, өзүңүздөрдүн жакшы оюңуздарды айтып кетиңиздер деп айтмакмын. Ошондой эле жакшы нерсеге жетиш үчүн албетте алдыда максат, азыркы тил менен айтканда бир программа болуш керек. Ошо бир программанын негизинде тыгыз ынтымакта болуп иштесе, мындай жакшы жыйынтык болот эле деп айтат элем да. Мен ушул жердеги инилериме, сиңдилериме айта кетчү сөзүм бар. Силердин программаңар, силердин алдыдагы кыла турган ишиңер силер улуулардан өрнөк алуу. Ал эми улуулардан эмнесинен өрнөк аласыңар дегенде биз айтат элек. Биздин жашообуз бул деген ар бир кадамыбыз, ар бир нерсени сиздер өзүңөр үчүн биринчиден, ар бирибиз өзүбүздүн келечегибиз үчүн деп жазагыла да. Андан кийин барып силер өзгөлөр үчүн, ата-энелер үчүн, андан кийин барып эң биринчи бизге жогоруда мынакей эжелерибиз да айта кетти. Биздин ата-энелер эч убакта жамандык каалабайт деп. Ар бир эненин таман алды бейиш деген сөз бар. Силердин энеңердин баскан жолун, ошондой эле ата-энеңердин жаман жагын эмес, жакшы жагын алгыла деп айтат элем. Андан тышкары бизде мына мугалимдерибизде, биздин ага эжелерибиз, Кудайга шүгүр, бизге эң жакшы билимдерин берет. Мен мына ушул мектептен бүтүп жатканда дагы, ушул район аралыктагы биздин мектептин деңгээли чоң болчу. Бирок ошол деңгээлде эле түшпөсүн деп айтамын. Ал силер жөн гана мектептен тарбиядан билим гана албастан, силер тарбияны да алгыла. Ал тарбияны кайдан алабыз дегенде, силерди жаман нерсени да, башка адамдын мүнөзүн, жаман мүнөздөгү адамды көрүп дагы адам ошодон сабак алат. Силер жаман нерсени, мына бул чоң болуп деле, мугалим болуп деле, ошондой эле тип мындай жакшы иште жүрүп деле муну кылат, жаман иш жазайт дебестен, силер өзүңөрдү мен андай жазабаймын, жакшы адам боломун. Биздин Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар, улуу атабыздын. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт. Ошондуктан силерге адам болгула деп айтмакмын. Андан кийин өлкөңөргө, мекениңерге патриот болгула деп айта кетмекчимин. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Кыргыз элде жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деген бар да. Жакшы болуп келип эле 11 жыл окугандан кийин 5 манча тең эмес да. Ошон жамандар чыгып 11 жыл бүткөндөн кийин ичип койсоң мындай деп баары айтышат да. Анан кээ бир жаштар жаман болуш бир паста болуп, бат эле жаман жолго түшүп кетет да. 11-ди бүткөндөн кийин. Ошо ата-энелер жана мугалимдер, чоң кишилер бекем тарбия берсеңиздер жаштарга.
Мен ойлойм да бул жерден чоңдор эле күнөөлүү эмес деп да. Мисалы жаштар өздөрү кино көрөт да, жаман киночу. Анан ошону көргөндө өздөрү дали ойлойлу, ушуну кылыш керекпи, ушул жаман болгону менен жаман болсо да кылышып атпайбы жаштарчы. Анан мен ойлойм да бул жерден эме чоңдорду да күнөөлөгөнгө болбойт. Бул эме жаман жолдорго өздөрү да күнөөлүү. Болбосо өздөрү ойлош керек. Бул эме иш жаман иш, муну кылбаш керек депчи. Анан бул жерден эме жаштар да чоңдор да күнөөлүү деп ойлойм. Жалаң эле чоңдорго эме күнөө кылганга болбойт деп ойлойм. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Ошо жакшы нерсени дагы, жаман нерсени дагы ошо биз улуулардан алабыз. Талим тарбияны да ошо улуулардан алабыз. Анан кийин ошо келечектеги жаштарга айтар элем, биздин азыр мамлекетте мурун деген идеология деген бар болчу да. Азыр жок, мисалы. Ошентип алдыга умтулуш үчүн ошо план коюп, ошо менен жашаш керек да. Силерге кандай идеология керек? Мисалы Манас атанын 7 осуятын айтсак болот. Агай, мен сизден биринчиден кечирим сурайын. Катуу өзүбүздүн динибизге тип койгондон катуу оозтон сөз чыгып кеттим. Сөз чыга тургандай деле кылбаңызбы агай өзүңүз. Ыймандуу болгула бериңиз, аныңызга сөз жок, кошулалы. Ошо эң башында сиз тургандан кийин аганы көр инезөт болуп ыймандуу бололу дейин жаштарга. Жыйынтыктоо сөзүмдө эми ар бир туура нерсе ошо адамдын өзүнөн кетет го дейм. Могу балдардын деле, чоңдордун деле ар кимдин өзүнөн кетет. Эми ушу балдар айланайын каалайындар, ушу эжекеңерди, агайыңарды, ата энеңерди, берде өзбек ажы атаңар отурат. Ошолорду жүрөгүңөр менен сезгиле дагы, ошолордун айтып отурган нерселерин жүрөгүңөргө кабыл алгыла, жакшы жактарын, жакшы болуп, жакшы өсүп, келечекте эң мыкты адам болуу өз эле колуңарда. Максат койгула да, ошо максатыңарга жеткиле. Мен тилегеним ушул, баарыңарга бакыт каалайм, бактылуу болгула садаң боюндар. Айтканыңыз келсин. Силерге биринчи мен ыймандуулукту каалайм. Жакшы болгула, дагы Кудайдан тилеп кетет элем. Баарыңарды жүрөгүңөргө ыйман берсин. Ыйман адамдын бети жүзү деп коет экен. Силерге ыйман, жүрөгүңөргө ыйман орносун. Агай эжекелер, сиздерге дагы ыйман орносун. Агай, сиздин биздин мектепке келип ушундай жаштар менен сүйлөшүп кеткениңизде биз ыраазыбыз. Ушу мектептерге келип ушундай жыйындар көп болсо, ушундай ыйман сабактары, ачык сабактар ушундайлар көп болсо, жаштар ошого умтулуп, ошондой болушу мүмкүн. Оңолосуңар, Ошондо баардыгыбыз оңолобуз. Анда парламентте депутаттар деле коррупция болуп атпай, азыркы жаштар айтат да, мен мындай коррупцияга жол бербейбиз депчи, мисалы башка өлкөлөр деле өнүгүп атпай, биз неге антип өнүкпөйбүз да? Анан ошо азыркы жаштар көптөр айтат, мен кийин мындай болсо мындай коррупция эметпейбиз депчи, жаштардын тилеги деле жакшы да, негизичи. Анан ушундайлар депутаттар деле ушундайлар болбосо, биз жаштар намыстанып, андай эмеге коррупцияга жол бербей эметебиз да. Андайлар деле болот да, арабызда. Келечек болот, анткени жакшы тилек жарымыбыз жакшы болуу, аста жаман болуу бир паста деген макалдарды билген балдардан, ушундай баардык сүйлөп аткан балдардын баары макал менен жакшынакай кыргыз элинин илгертен келаткан макаллакан колдонушуп сүйлөшүп атат. Ушулардан кантип келечекти үмүттөтпөйсүң? Биздин айылдын элинин, ушул биздин айылда өсүп аткан жаштар үчүн үмүтүбүз эң чоң. Баардык нерселер жаман боло бербейт. Мына биздин айылдан эмне деген инсандар чыккан. Мына Ырысбек, эң эле мисал келтире келсек, Ырысбек Айдаралиев деген атабыз бар. Мынакей ошолордун деле жолун жолдой турган жаштар толтура болуш керек. Кудай буйруса, баарыңарга каалайт элем, жанагыдай ичиңерде эң биринчи ыйманды орнотуп, ата энеңерди сыйлап, жакшы тилек каалап, ар күн сайын ошол өзүңөрдүн ар бир адамдын келечекке каалаган ой тилеги болот. Ошону күнүгө ичиңерден тилеп, Алла Тааламдан тилек кылсаңар, Кудай буйруса келечегиңер эң чоң, кең болот дагы. Бул азыркы заман өзгөрөт. Кудай буйруса силердин заманыңар эң жакшы болот деп мен үмүт кылам. Мектептин мүдүрү катарында окуучуларыңыздын оюн билдиңиз, уктуңуз, көрдүңүз. Эми ушул окуучулардын келечегине токтолуп өтсөңүз. Сиздер дагы, биз дагы азыр ушу кыйналып аткан нерсе, биздин ушу илгертен калган кыргыздын үрп адатын, салтын, маданиятын, медицинасын, ошол ата бабаларыбыздын жолун жолдосок, өзүбүздүн дилибизди, өзүбүздүн динибизди бекем тутсак, жаштар сөзсүз түрдө улууну урматтап, кичини сыйлап, анан кийин илгерки
үрп адатты, салтты, динди сөзсүз түрдө биз колдошубуз керек жана урматташыбыз керек. Биз ошо менен тарбиялашыбыз керек. Анан сөзсүз түрдө биздин жаштарыбыздын келечеги болот. Өнүгөт. Билим да керек. Билим менен дагы биз көзүбүз ачылышыбыз керек. Коом 50 жылда эл жаңы дейт. Коом өзгөргөн сайын да жаштардын ой тилеги, өздөрүнүн көз карашы баардык жактан өзгөрөт. Баардык жактан жакшы жакка өзгөрөт. Ал эми азыркы биздин болуп аткан ошо мамлекетибиздеги обстановкалар сөзсүз түрдө бизди ойлонтпой койбойт. Мен ойлойм, алар да ошо жакшы жагына барат болуш керек депчи. Бизде бир адам жакпай калса эле болду. Аны кетириш керек. Алардын бир өзүнүн компаниясы уюшуш керек. Алар өздөрүнүн гана ошол өздөрүнүн гана каражанын ойлонуп атат да. Ал эми жалпы ушу кыргыз мамлекетин ойлонуу деген ас болуп баратат да. Өздөрүнүн амбициясын биринчи коюп, жок мындай тигиндей деп, башкача айтканда түндүк менен түштүктү бөлөлүү деген позиция менен кандай экени белгисиз. Бул сөзсүз түрдө мына жаштарыбыз деле ошо телевидениядан көрүп, ушул жогорку кеңештин депутаттары ушундай кылып атса, биз кандай болобуз? Биздин келечегибиз кандай болот? Биздин келечегибизди ойлой турган адамдар барбы? Деп булар да чочушу мүмкүн. Анткени биз да чочубуз. Кандай болуп баратат? Биздин мамлекетибиз эмне болуп баратат деген сыяктуучу. Анан баардыгыбыздын ушу жаштардын ушул мамлекет башчыларынын дагы ошо жүрөгүндө ыйман болуп, алар ошо Кудайдан коркуп, ушу Кыргызстанда жана мына эжекебиз айтып кетпедиби? Биз өзүнчө эле кыргыз мамлекети бул бейиштин төрү. Биз ушунчалык кооз мамлекетте жашап атабыз. Анан баардыгыбыздын ушу жаштардын ушул мамлекет башчыларынын дагы ошо жүрөгүндө ыйман болуп, алар ошо Кудайдан коркуп, ушу Кыргызстанда жана мына эжекебиз айтып кетпедиби? Биз өзүнчө эле кыргыз мамлекети бул бейиштин төрү. Биз ушунчалык кооз мамлекетте жашап атабыз. Баардык жагынан биз өнүксөк болот, сөзсүз түрдө өнүгөбүз, экономикабыз, билим жактан баардык жагынан. Мен буга ишенип кетем. Биздин жаштарыбызга дагы ак жол, эч убакта жаман жолго барбагыла, жүрөгүңөрдө дайыма ыйман болсун, Кудайдын көзү түз болсун дейт. Чоң рахмат. Кудай колдосун баарыбызга. Анда агай, жыйынтыктоо сөз сизде. Бүгүн мектепте хулиган болуп жүргөн, рекет болуп жүргөн балдар эртең бандит болот, чорный болот. Бүгүн мода кууган кыздар эртең Бишкектин шаарына, көчөсүнө чыгат. Бүгүн ягуар ичкен эртең алкаш болот. Бүгүн акча жакшы көргөн, дүйнөнү жакшы көргөн балдар, кыздар эртең коррупционер болот. Аны ошон үчүн силер жаштар ошо нерсеге умтулбагыла, ошо нерседен сактангыла. Силер айтып аткан жакшы сөздөрдөн таасир алып, ыймандуулукка умтулушуңар керек. Анан жанагындай агент, дагы башка дегенде толтура вирус бар. Ошо агенттен сактанып, ата-энеге жардам берип, илимди жакшы окушуңар керек да. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, сиздер ушул таластын жаштарынын оюн уктуңуздар. Демек, биздин жаштарыбыз айтып өтүштү, ушул жаштарыбыз бүгүнкү жаштар демек депутаттардан жана аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дейт, ушул улуулардан өрнөк алышат. Жана ошондой эле мугалимдерден, жана ошондой эле медиктерден, кыскасы ушул улуу адамдардан өрнөк аларын дагы айтышты. Жана ошондой эле биздин жаштарыбыздын ою дагы баалуу. Жана дагы ушул жаштарга келечегине өнүп өсүүсүнө терс жаман кинолор да таасир берүүдө. Демек, ушул жаштарыбызга биз жакшы талим тарбия берсек, Кудай буйрса келечекте ушул жаштарыбыз кыргыз элибизге, өлкөбүзгө, мекенибизге кызмат кылат деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жана дагы биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Демек, кыргыз элибизге илимдүү, ыймандуу жана мекенчил, кыргызга күйгөн жана кыргызды сүйгөн жаштарга биздин элибиз өтө муктаж.
кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Жана ошондой эле ушул жалпы ушул биз ыраазычылык билдиребиз. Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектептин мүдүрүнө жана ошондой эле мугалимдер жамаатына жана дагы Адеп кызы Алинага чоң ыраазычылык билдиребиз.